Амансыздарбы мекендештер, атым Бекчороева Зульфия, KG недвижимость агенттигинде агент болуп иштейм. Бүгүнкү сделка боюнча кичине болсо дагы офистен баштап бир аз кененирээк түшүндүрүп кетейин дедим. Бүгүн боло турган сделкабыз Сбербанкта өтөт. Кардарыбыз Москва шаарында, мен чогуу болом. Кардарыбыз менен сопровождение сделка болот. Ал эми кардарыбыз жазгы эле жеке Москвада туруп Екатеринбург шаарынан турак жай тандап сделкага чыкты. Екатеринбург шаарында кесиптешим Гүлнара продавец менен саткан адам менен чогуу барып сделкасын аяктап бүтүрдү. Эгерде сиз дагы Россиянын кайсы шаарында болбосун, бардык шаарларында турак жай алсаңыз болот. Ал үчүн биздин телефондор бар, онлайн консультация алсаңыз болот. Жана дагы 4 шаарда биздин кеңселер жайгашкан: Москвада, Санкт-Петербург, Новосибирск жана дагы Екатеринбург шаарларында кеңселерибиз бар. Ал жактан барып, бетме бет көрүшүп, консультация толук түрдө ала аласыз. Биринчи этап эмнеден башталат? Албетте ар бир кардардын биз көрө албайбыз. Албетте турак жай алганда баягы турак жай бардык эле мекендештер көбү биринчи жолу алгандыктан эмнеден баштаарын билбей биринчи эле суроосу турак жайдын баасынан сурайт да. Анан бирок негизи биринчи поэтапно болот. Биринчи эң башкысы, эгерде сиз Россиянын жараны болсоңуз, кредиттик тарыхыңыз кандай? Ушул суроодон баштайбыз негизи. Анан дагы официальный жумушуңуз барбы, жокпу, бардыгыны ирети менен сурагандан кийин, сиз жөнүндө маалымат алгандан кийин гана иштин баштаарбыз же баштабасыбызды чечкенден кийин гана процесс башталат. Ал эми Кыргызстандын жараны болсоңуз, официальный гана иштесеңиз же болбосо официальный жумушу барлар бар бирөөнү, жакыныңыз, тууганыңыз, таанышыңыз болсо дагы доходун көргөзсө, сиз турак жай алганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошол экинчи этап бул уже сделкага даярдык же болбосо одобрение алуу да. Одобрение алуу бул ар бир учурда ар кандай болуп калат негизи. Кеберкисине бир күндө алынса, кеберкисине бир аз күткөн учурлар болот. Бирок ага карабастан баягы орустар көбүнчөсү бир попыткадан кийин эгерде болбой калса токтотуп коюшу мүмкүн. Жок, биз андай эмеспиз. Биздин компаниянын ар бир мүчөсү өзүнүн милдеттери бар. Ошол милдеттерини аягына чейин аракет кылып, кардарга турак жай алып берүү максатыны ишке ашырганга аракет кылат. Ал эми биз бүгүнкү боло турган сделканын аягына чейин чыгарып, бардык процессини жана дагы кардарыбыздын отзывын сиздер менен бөлүшөбүз. Ошол мекендештер, анан дагы эң башкысы акция жөнүндө унутпаңыздар. Эгерде сиз турак жай алып болгон болсоңуз, сиз тааныштарыңыз балким ойлонуп жүргөндүр. Акция тууралуу айтсам, эгерде сиз Россия аймагында 0 рубль менен турак жайлуу болгуңуз келсе, биз менен келишим түзсөңүз, сиз автоматтык түрдө катышуучу боло аласыз. Былтыры 2 кишини тандап алганбыз, ал эми быйыл 3 кишиге катышуучу боло алат. Ал үчүн Instagram жана YouTube каналдардагы көрсөңүздөр болот шарттарын. Ошол мекендештер, эми сделкага даярдык. Азыр Кудай буйруса баарын баштап бүтүрүп, дагы бир кыргыз мекендешибизди Россия жарандыгы менен турак жайлуу кылабыз. KG недвижимость агенттиги турак жай алуу максатыны сизге ашырганга жардам берет. Салам достор, бүгүн Екатеринбург шаарында Меж региональный сделка болуп өттү. Кардарыбызды куттуктайбыз. Өзү эжекебиз Москвада туруп Екатеринбург шаарынан евро-двушка алып атат. Жаңы дом, бирок физлицодон. Дом давно эле берилген экен. Анан да кыскача сиздерге өзгөчөлүгүн көргөзүп кетейин. Негизи справкаларды полностью алдык. Карызы жок деген справкаларды. Эми самый планына көңүл бурсак,
Бұл енді застройщиктен қалған план. Ар бир планда негизи электричество, проводкаларды полностью кайсы жактан чыгарса болот, ошонун баары көргөзүлүп кеткен. Эң өзгөчөсү ошол. Анан дагы продавец дагы жаш бала экен. Аябай жакшы, документтерди так жакшы иштештик. Негизи 3-4 күндө эле согласовать этилген объект. Ошол эжекебизди куттуктайбыз. Бизде Москва шаарында туруп, бизге ишеним арткан үчүн. Ал эми ушул биздин компания аркылуу үйлүү болом деген мекендештерге кайрылмакчымын. Ушундай башка шаарда туруп, өзүңүз ошол шаардан эмес, дагы башка шаарлардан Россиянын алгыңыз келсе, турак жайды межрегиональный сделкаларды өткөрүп беребиз. Коопсуздук түрдө ишениңиздер, кайрылыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Ал эми кийинки кезекте азыр алдыда дагы сделка ушуланат. Ошол кезекте эжекебизге, коллегама узатайын. Сиздерге кыскача видео отчет. Амансыздарбы мекендештер, дагы бир жолу Жазгүл эжекебиздин сделкасы аяктап бүттү. Ровно 1,5 сааттын ичинде Сбербанкта баардык документтерге кол коюп бүттүк. Ал эми саткандар, продавецтердин баары Екатеринбург шаарында болуп, ал жакта биздин дагы бир агент кызыбыз Гүлнара баарын аяктады. Байланышта болду, баардыгы ийгиликтүү аяктады. Ал эми Жазгүл эжекебиз эмне үчүн Екатеринбургдан турак жай алып атат, эмне үчүн турак жай алам деп чечкен, мунун баарыны сиздер менен бөлүшүп кетет. Ал эми сделка боюнча айтсам, негизи сделкалар дагы ар кандай болуп калат. Сделканын жүрүшүндө бир эле даже документти подписание болгондо, документтер туура эмес болуп калса, кайрадан переподписание болуп, ошондой нерселерге дагы убакыттын көбү кетип калат. Ал эми бул именно Жазгүл эженин сделкасын айтсам, аябай жакшы, тез, жеңил өттү. Ал жактан сааты Екатеринбург шаары менен биздин шаардын 2 саат айырмачылыгы болгондуктан алар баардык документтерге кол коюлган. Ошондон улам биздики деле Москванын сааты боюнча башталып аяктады. Договор купли-продажанын баарына кол коюлду. Жазгүл эжекебизди компаниянын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Алган үйүңүз майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Эмки жылы Москва шаарынан турак жайлуу болуңуз деп кетмекчимин. Ал эми алдыда Жазгүл эжекебиздин дагы өзүнүн ой пикири, турак жай издегенде негизи эле эмнеден башталганын баарын сиздерге айтып берет. Саламатсыңарбы? Кейжин недвижимостьтин немелерине, компаниянын кыздарына. Мен бул компанияга кайрылганмын 6 апрель күнү. Договорду ошол эмеде түзгөнбүз. Азыр кайсыл эмеде уже мына майбы, июнь айына уже мен квартира алып, бүгүн сделкабыз өттү. Сделка аябай жакшы өттү. Мен Кейжин недвижимостька мен эми Самарага өзүбүз жактын кызы экен, ушул жака эле барып ушуга эметейин деп кайрылдым. Эмне себептен Екатеринбургдан алган кызым бар ал жакта. Ошого дагы жашаган жери, ушу регистрациясы болсун деп, анан өзүмө да бир кошелек болсун деп, азыр акча жыйнаш деле кыйын болуп атат. Карап келсең эле иштейсиң, акчаң деле жок эмеңдечи, картаңда. Ошол мага ошол үй кошелек болуп, ошол үйгө вложить этип, акчамды ошол үйгө вложить этейин деп чечтим. Анан ушу Кейжин недвижимостька рахмат, Алла разы болсун ушу кыздарга, Гүлнарага, ушу Зульфияга, Самарага ушу жетекчеген. Ушулардын баарына Аллах разы болсун, эки дүйнө бактылуунун арасына кошсун ушу кыздарды. Билбейм, эми жакшы го, баары эле жакшы. Эмнеге келгенде көбүнчө сомнение болду, сиз одобрение балким. Менде сомнение эчтеке болгон жок. Неден болду ошо, кандай десем, биринчи одобрение келди 6 миллион деп. Мен 6 миллион мага келиптир да деп эле аябай сүйүнгөм, аябай толкундандым, 6 миллион келиптир деп. Бирок мындай документ эми банк өзү карайт экен. Конечно, 6 миллион эме кыла берет экен, одобрение кыла берет экен. Банк билет экен, бир кайр жерде, может бир жериңде ипотека, бир жерде кредитиң болобу, бир косягың болобу, ошого карайт экен да. Эми 6 миллион болбой, эми анан ойлонуп өзүм төлөй алган өзүм чөнтөгүмө карасам однокомнатный эле квартирага эмем жетет экен. Ошо однокомнатный квартира Екатеринбургдан алдым. Аябай жакшы үй, жаңы түшкөн. Эми өзүмө жакты да, өзүмө жакты, эми ошону алдым. Ошол.
Башка мекендештерге KG недвижимость агенттигин сунуштайсызбы? KG башка мекендешке сунуштаймын, ооба. Ушул билбейм, мен үчүн оңой эле болду. Тез эле мага одобрен келди. Тез эле мага ушулар үй таап, эки эле мен үй көп караган жокмун. Бир үй карадым эле, анын болгон жок. Бул банк аябай баасын аябай низкий кылып коюптур ал үйдүн, анча ал баага көтөргөн жок. Кийин экинчи үйдү карап бер деп Гүлнарага чалдым. Анан ошо экинчи үйдү сразу эле Гүлнара карап эле таап берди. Өзүмө жакты. Гүлнара сүйлөшүп ушулга, сделкага, ушу баардык нерсеге мен эми макул экен. Эми первоначальный взносум жок меники, конечно. Первоначальный взносум жок, кайрылдым бир, акчам жок. Ушу кыздардын гана услугасына эле акчам бар болчу. Ошон үчүн мен буларга кайрылып, эми азыр билбейм, эми аябай сүйүнүп эле отурам эми. А ушу акчам жок, үйлүү болгонума сүйүнүп отурам да ушул. Рахмат, баардык кыздарга рахмат, ушу мен менен иштешип, мага келип, бул банкка келсең жапча супсулуу болуп эле отурат экенсиң, кыздар өздөрү эле бүтүрүп коет экен, баардыгын эле документтерди жазып кол коет экенсиң, калганын баардыгы эле ушу Зульфа өзү эле бүтүрүп койду. Ошо алхамдулилля баары жакшы, шүгүр баары жакшы. Келип ушул KG недвижимостька келип кайрылсаңар болот. Кыздар жакшы иштешет экен, аябай. Ошол эми айтарым. Куттуктайбыз Жазгүл. Рахмат болсун. Баардыгында болсун, баардыгыңар үйлүү болгула. Ушинтип Москвада жүрөбүз, эми хотя бы паспортубузга регистрация керек болуп калат экен, конечно, керек. Прописка, мага лично прописка керек да. Мен өзүм Екатеринбургтан шаарынан алганмын. Эми паспортумду ошол жактан алганмын. Эми кайра эле ошол жактан эле паспортумду алмаштырайын деген эмем бар, ниетим бар.